Анда эмесе айтарым, аялдын укугун коргош үчүн биринчи эркек намустуу болуш керек. Эркек намустуу болгондон кийин ал өзүнүн аялын коргойт, энесин коргойт, кыздарын коргойт. Коргоо деген бул эмне? Коргоо деген бул бапестеп бактыруу. Мисалы мен өзүмөн үлгү айтайын. Мен өзүмдүн үй бүлөмдү кандай коргойм? Мен деген мактанбайм, бирок ушундай учурда айтып калайын. Кудайга шүгүр. Аялым үйдө отурат, иштебейт. Ал мен анын укугун тебелеген жерим жок. Бул менин эркектик намысым. Мен эркек болуп жаралган соң өзүмдүн сүйгөн жарымды багышым керек. Анда эмесе анын артында менин балдарым, кыздарым жыргап энесинин койнунда өсүп жүрүшөт. Ошону менен бирге жубайым тамакты ушундай сонун жасайт. Бардыгы рахатта. А эң негизгиси энем төрдө эчтеке кылбай эс алып отурат. Мына бул кыргыздын табияты, улууну урматтоо деген. Анда эмесе мен эркек болгон соң ушул үйдөгү өзүмдүн бала чакамды бакканга мен милдеттүүмүн. Арам жол менен барбаймын. Адал акчаны табамын, үйүмдү багамын. Мына ошол менин эркиндигим. Ошол менин аялзатты сыйлоо, коргоом. Мындан ашык не болсун? Анда эмесе мисалы башкаларга айтып кетерим. Ушунча камера турган көздөрдүн астында кичине проблеманы силер башка бурчтан баштап алдыңар. Айтарым не себептен? Себеп аялды урду, жанагы официальный эмеле, СМИле мындай өрттөдү. Бунун баары жаман, ыплас, сөзсүз. Мен мунун баарын колдобойм. Бирок бул мындай чымчып маалыматты алгандай сыяктуу. Себеп ишенбесеңер, Facebook'ка, Google'га жазсаңар, муж убил жену деп. Англис тилде жазкыла, орусча жазкыла. Силерге ошол дүйнө жүзүндө, мисалы ошол эле Америкада ошондой случайлар бар. Ошол эле Европада андай случайлар бар. Бул деген пендечилик. Алардын адамдын арасында ушундай коомдо, социумдо коп. Жакшы адам бар, жаман адам бар. Ошол социумда да кандай? Митингди колдойсузбу? Ушундай митингдер. Мен мындайча айтам, мен аялдын укугун коргойм. Бирок тескери багытты, тескери жанагы эркек менен эркек сүйүш керек, лесби жана башка бузукулактарды колдобойм. Элибизде болбогон нерсе. Улам мырза, болбошу да керек. Ушул баягы кол салды аялдарга деп атпайбы, маскачан, калпакчан жигиттер. Аларга пикириңиз кандай? Аларга да пикирим тескери. Себеби ал аны провокация дейт. Эми кандай айтасың? Үчүнчү күч дейсиңерби? Биз өзүбүз көзүбүз менен көрбөгөн соң эч ким аны далилдей албайт, кармай албайт. Эми ал биздин ишибиз эмес. Албетте мен аларды кантип эле айтайын, силер туура кылдыңар. Ал туура эмес нерсе. Себеби ошондой митингде мына мен азыр келдим, чак ортоңорго турдум, сүйлөп атам, өзүм пикиримди айтып атам. Бул да менин укугум. Ушул эле укук менен бирге мен өзүмдүн пикиримди элге тараткым келет. Себеби мага кайра эле силердин ушул жолугушу бүт жакшы, аялдын укуктары баары жакшы, болгону бир эле нерсе жакпайт. Ушуну катуу белгилеп кетем. Кыргыз балдары эч качан көгүш болгон эмес, болбош да керек. Болбойт. Бул туура эмес нерсе. Себеби жөн эле логикага салсаңар, көгүштүн тукуму улабайт. Ошо менен түгөнөт, үзүлөт. Баарыңар кыргызсыңар. Ар бирөөңөрдүн үйүңөрдө балдарыңар бар. Анан ким эле кааласын, менин балам келечекте ушундай тескери жолго кетип калаарын эч ким. Мен да каалабайм. Кандай дейсиз? Бир менен аз бир аз ооз кургап кетти. Суу барбы? Бирөө жарымда. Суу жок эч кимде, албетте. Суу сурасаң суу бербейт. Мына сага уу дешет дегендей болуп калат да.